Салам достор, азыр биз Кыргыз дебат шоу оюнунун 3-оюнун интервьюсун тарткан жатабыз. Ошол оюнга азыркы учурда мурунку оюндун жеңүүчүсү Шайдуллаев Жомартты интервью берүүгө чакырып алмакчыбыз. Саламатсызбы Жомарт мырза? Интервьюга кош келипсиз. Кош булдук дечү эле, кош болдук дейбиз. Баарыңарга салам. Интервьюнун өз айтып тургандай интервью болгондуктан мен сизге өзүм даярдап келген суроолорду бере берейин, уруксат берсеңиз. Мурунку оюнда, экинчи Кыргыз дебат шоу оюнунда сиз жеңүүчү болуп аталасыз. Ошол жеңүүчү болуп аталганда кандай сезимдер пайда болду? Сезимдер кандай десем, мен жеңериме ишенгем да негизи ал оюндачы. Механизм жагынан, баардык жагынан билбейм, бүт баардык жагынан да ишенгем. Анан бирок ошо Элтуран нааразы болуп чыгып кеткенден кийин ичимде мындай бир орусча айтканда осадок деп коет го, бир нерсе калып калган да. Андан кийин ойлондум. Анан билбейм, мүмкүн өзүмдү өзүм алдоодур, бирок эң негизгиси типа бир нерседе жеңишке жетип атсаң, ал жеңиштин даамын билүү башка бирөөнүн аны моюндаганы же кабыл алганы эмес. Сен өзүң ошол жеңишиңе ишенип атсаң, ичиңе жеңдим деп ойлоп атсаң, сен чын эле башкалар тарабынан бул жеңди деп кабыл алынып атса, демек мен үчүн ошол жеңиштин даамы дедим да. Экинчи суроону айтып атсам, баардыгына эле кызык болуш керек. Ушул Жомарт мырза кимди атаандаш катары тандады? Сизге мен билгендерден Ариет Эгембердиев жана Тилек Алда Эгембердиев таштаган болуш керек. Ошол экөөнүн кимисин тандадыңыз? Бул негизи өлө маанилүү суроо да. Биринчиден бирок мындай түзөтүү киргизе кетейин, 3 киши таштаган. Акылбек Өмүрбеков дагы бар ал жакта. Эң биринчи болуп таштаган негизи Ариет Эгембердиев. Анын мотиви Манас дебаттык клубунун ичиндеги менин түшүнүшүм боюнча Ариетке болбогон же болбосо Ариет менен Ариет экөөбүздү мындай тең салмактуу көрбөгөндүгү же болбосо ортодо болгон бир атлетсиздикте имиш. Анан ошондо Ариет өзүн алсызбы же күчтүү көргөзөм дегениби тескерисинче ошо Манас дебаттык клубунун мүчөлөрү үчүн, башкалар үчүн деле мен Жомарттан күчтүү экенимди далилдейм деген бир сөзү бар. Биринчиси болчу да. Экинчиси Тилек Эгембердиев. Эми ал адамга билбейм, мен таштайт деп күткөм негизи. Анан таштаптыр, бирок кандай десем, Акимай аркылуу таштап, Акимайга жазыптыр. Анан ал анын сөзүн копирование кылып, жака баягы группага РДБ жалпы талкуунун то есть страничкасына чыгарып деп баракчасына. Ошол жактан анан күчтүү, то есть Жомарт күчтүү, анан күчтүүнү утуу кайф деген нерсесин коюп койту да. Бирок ал мага чакырык таштап аткан мотивин, эмне себептен таштап аткандыгын түшүндүрүп, мен ошол нерсесине нааразы болуп калдым да. Раз уж ошентип жазып аткандан кийин толук эле жазып туруп Акимайга жиберип койсо, Акимай аны деле чыгарып койсо, ал көйгөй эмес болчу да. Үчүнчүсү Акылбек Өмүрбеков, билбейм, мага эң жаккан мындай чакырык ошонуку, Акылбек Өмүрбековдукучу. Себеп ал жакта билбейм, мүмкүн жүрөккө тиерлик дейинби же менин мындай көңүлүмдү тилип кетерликтенби, ошол сыяктуу өзүмө да сөздөрдү алдым ал жактан. Мүмкүн билбейм, Акылбайке андай ойдо жазган эмес деп. Бирок ошо эң негизги мага мотивация берген нерсеси ал жактан. Баягы мен Жомарттын тренеримен. Жомарт тренерин утса, анда сыймыктанганга чын эле бир повод болот да. Тренеринен утулса, анда дагы анча обидно болбойт, анчалык деле кайгырбай эле койсо болот. Бул тренери да деген сыяктуу деп. Кыскасы ошол үчөө болчу. Анан мен үчөөнүн ичинен буга чейин эле ойлонгом, буга чейин эле тандайм дегем. Баягы Элтуранга чакырык таштап атканда элечи. Биринчиси мен ошол убакта Ариеттикин албайм деген. Таштаган чакырыгын албай, аягына чейин аны илатам деген. Анан бирок андайын ойлонуп, дагы бир Ариет көздөн бир сүйлөшкөн маектен кийинкиси бар. Сен кааласаң бүт баардыгын утуп ал,
бирок мени утмайынча типа мен сени күчтүү дебатер дебейм, эме сен менден күчтүү болуп эсептелбейсиң деп. Мага билбейм, аны айткам, мага сага далилдеп кереги жок, сен өзүң үчүн күчтүүсүң, мен өзүм үчүн күчтүүмүн, ал мындай спор болбойт депчи. Анан бирок Ареттин мындай ар кайсакта туруп ошол сөздөрүн кыпчып жүргөн жери бар да. Анан акыл байкени да Тилекти дагы сыйлайм экөөсү да. Бирок ошо Тилекке каршы экөө мен үчүн десерт да. Мен Аретти утам. Уткандан кийин анан десертти жейм да. Башкача айтканда Элтуранын биринчи тамагы болуп атса, орустарда типа блюдо на второе деп коет го, экинчи Арет, десертке ошо Тилек Эгембердиев же Акылбек Өмүрбеков болот да. Анан мен ал жактан Акыл байкеге буга чейин айткам, сиз Акыл байке десертсиз. Мен могу экинчи оюнда билбейм кандай деп ойлогонбуз, бирок жазып чакырып таштаганыңыз үчүн рахмат дегем да. Анан ким билет, мүмкүн Аретти утуп чыксам, десерт жейттирмин, же жебей калаттырмын деген сыяктуу да. Десерт кандай десем, эми кыргыздарда бар да. Десерт жегенде болот, жебегенде болот, десерт бергенде болот, бербегенде болот дегендейчи. Аны дагы көрөрбүз. Анан Аретти тандап аткан себебимди мындай чоп керек кылып айтып коеюн, ошо мүмкүн эл үчүн бул кызыксыз сезилиши мүмкүн. Бияка баса белгилеп кетчү нерсе дагы Арет мени тандабай эле кой, эл жаман көрөт, Элтурандан өзгөчө группада жазган сөздөрүнөн кийин бул экөө бири-бири үчүн эле уюштуруп алып, Арет өзүнүн досун чыгарып койду. Экөө бири-бири менен ойномчу ушул бар нерсенин баарын кылып атат. Бирок мен Аретти таанийм, билем, билгеним үчүн мен билбейм, Аретке ишенем да. Анын андай ою жок болчу, жаман ою, арам ою жок болчу. Эгерде ал антип арам ойлук кылгысы келсе, билбейм, анда дебат шоуну ал уюштурбайт деле болчу да. Анан дебат шоуну атайын билбейм, демилге көтөрүп, Кыргыз лигасына бир өзгөчөлүк кош оюнда уюштуруп туруп анан антип сасыткан адамдардан эмес да Аретчи. Ага таштап атканым, мен ошол жерде Аретке айткам. Мен сени тандайм, сен баягы айтып аткан сөзүңдү экинчи сүйлөгүс кылам. Эми Элтурандыкына окшоп атат окшойт, мен аны эмнеге тандап атканын мен Элтуранга чакырып таштаган сыяктуу болчу. Негизи эле ошол Арет мындан кийин баягы мага өйдө сүйлөй албасын деп эле да. Анан бирок Арет дагы шоуну аябай уюштурам деп атат. Мен да буюрса шоуну жакшынакай кылганга аракет кылам. Буюрса жакшы оюн болот деген ишеничтемин өзүм. Биз Арет мырза экөөбүздүн биринчи курстан баштап эле атаандашып келатканыбызды көпчүлүк болбосо да Манас Дубатов аябай жакшы билет да. Анан ошол сиздин тандооңузда ошол себепкер болдубу же сырттан келген сөздөр себепкер болдубу? Сырттан келген сөз вообще таптакыр эле тиешеси жок да. Кымыңдай да тийген жок. Атаандаш жагынан кандайдыр бир деңгээлде ошонун баардыгы болду десем да болот да. Аны кандай айтсам? Аретти баягы өзү дагы айта берет. Наруто деген аниме бар го, ошо Нарутодогу экөө Саске менен Нарутобуз депчи. Сен Саскесиң же мен Саскеминби десем, деге туруп алып, мен Саскемин дейт, кээде турупчу. Кээде туруп мен Нарутомун дейт да кайра. Анан билбейм, мага чын эле ошол нерсе дагы таасир эткен болушу мүмкүн. Ошо Саске менен Нарутонун баягы экөө бири-бири менен атаандашып, тирешип жүргөндүгү. Анан ошонун баягы ал жакта ошо анимеде негизи Саске менен Наруто экөө тең күчтүү болуп чыгат. Экөө бири-бири менен согушканда мындай экөө тең утпайт да. Экөө тең эч үчүн жоготот. Бирок бул дебат шоудо ошо кимибиз жеңсек, ошонубуз Наруто болобуз. Эми акыркы оюнда, экинчи оюнда жеңүүчү болуп аталдыңыз да. Эми ошол кубокты сактап калыш үчүн сиз эмнеге даярсыз? Кубокты сактап калыш үчүн мен билбейм, жанымды сатканга же акча бергенге, же бирөөлөрдүн башын айлантканга, же бирөөнү жалдыраганга, бирөөнүн алдына түшкөнгө, бирөөнү жагалданганга даяр эмесмин дебейм, ал жолго эч качан барбайм дагы да. Мен болгону мага чакырык таштагандардын ичинен өзүмө жакканын кабыл алам. Кабыл алгандан кийин
эл үчүн дебат шоу эл үчүн болуп аткандан кийин бул жеке эле өзүбүздүн кайфыбыз эмес, мындай кубокты сактап калып же кубок утуш үчүн жан күрөш керек, тигини бирөөнү шыбаш керек, бирөөнү жамандаш керек, билбейм, тигил жаман бул жаман эмес. Ошол жакта эл үчүн дагы татыктуу оюн көргөзгөнгө аракет кылам, и эң негизгиси ошо атлеттүү жеңгенге аракет кылам да. Ошондон биздин суроолорубуз, сизге болгон суроолорубуз аяктады. Анда эмесе биз Алия Тегенбердиевди күтүп алмакчыбыз. Урматтуу достор, азыр биздин суроолорго жооп бере турчу адам болуп, азыр Жомарт мырза тандаган Алия Тегенбердиев болуп келе жатат, эми Панда. биз өзүбүздүн суроолорубузга өтөбүз. Саламатсызбы, Алия мырза? Саламатчылык. Суроолорго өтүүдөн мурун бир нерсе сурасам болобу, Макул. бир айта турчу оюм бар да. Бүгүн ушу Кыргыз дебат шоуго тиешелүү маселе болуп кетти да. Анан кийин мен ошого байланыштуу Жомартка рахмат айтам да. Мени тандаганына эмес. Дос негизи эле эмне үчүн керек да? Бул Жомарт менин досум, баары эле билет анычы. Анан дос эмне үчүн керек? Жашоодо жакшылыгында чогуу болуш үчүн, бөлүш үчүн, жамандыгында колдош үчүн, туура эмес базып атса сен туура эмес базып атасың деп. Анан кийин жардам керек болсо да жардам сурап, жардамга муктаж болсо жардам бериш үчүн жанында болгон жакын адамдардын бири дос. Анан бүгүн мындай маселе болду да. Менин жеке принцибим буга чейин, эгер өзүмдү туура деп эсептесем, эл эмне деп ойлосун, каршыбы, каршы эмеспи, жаман деп ойлосун, мен ага карабай өзүмдүн туура деп эсептегенимди кылчу. Анан бирок бүгүнкү дебат шоудо мени тандашына мен Жомартка каршылыгымды көрсөттүм да. Анткени мени тандап алсаң, элдердин баары экинчи дебат шоу бул сценарий болгон, экөө чогуу ойнош үчүн эле деп ойлоп калат. Жомарт мени тандабай эле койбойсуңбу деп айтсам, ал айтты: эгер өзүңдү ак деп эсептесең, эгер өзүңдү туура деп эсептесең, анда элдин ою сени кызыктырабы деди да. Мен ошондо ойлондум да. Мен эч тарткан жокмун ал жердечи, баягы анадолу каптада суроо бердим. Мен ушунча аракетимди текке кетишин каалабайм да. Мен эч кимди тартпайм да. Тартуусуна дагы жол бербейм эгер менин мүмкүнчүлүгүмдө болсо. Анан кийин ошол принцибиме кайра алып келип койгондугу үчүн, эл үчүн мен принцибимди өзгөртпөй койгондугу үчүн Жомартка рахмат. Эми суроолорго өтө берсек. Эми биздин менин биринчи эле суроом бул сизди дебат шоунун, мисалы Кыргыз дебат шоунун ойлоп табуучусу десек да, алып келген адам деп билебиз да. Эми ошол дебат шоу деген ой каяктан чыкты да? Эмнеден чыгып келди бул ой? Мурун эле тартышып жүрбөчүк беле? Ким күчтүү, Акыл байке күчтүү, Тилек күчтүү, Жакшылык байке күчтүү, Баялуу күчтүү, Эл Туран, Жомарт дегенчи. Ошол тартышуулар болуп келчү. Анан Алматыга барып калдык да, ойнопчу. Анан ал жактан бир нерсе алып келем деген ойдо баргам. Анан кийин Жомартта бир нерсе алып келет болушуң керек деп кетип атканын айтып калган да. Анан кийин ал жактан барып Кыргыз дебат шоуну көрдүк. Ал жекеме жеке эки оюнчунун оюн экен да, карама каршычы. Анан алып келип мурдагы Кыргыз лигасындагы эң күчтүү деген суроого жооп таба албай жүргөнбүз. Ошого жооп табуу үчүн Кыргыз дебат шоусу жакшы бир инструмент болуп бере алат деп азыр 3-чү оюну болуп атат. Эми жыйынтыгын көрөбүз, канчалык деңгээлде күчтүүнү аныктайт. Эми ушул идеяны казактардан көрдүк деп атасыз да. Эми ошол плагиат болуп калбайбы, мисалы же болбосо Кыргыз дебат шоунун кандай өзгөчөлүктөрү бар, мисалы Казак лигасынан сырткары? Билбейм, плагиат деп айтууга канчалык деңгээлде жатат, анткени казактар да ойлоп тапкан эмес да бунучу. Казактар буну АКШдан алган да. АКШ кайерден алган билбейм анычы. Эгер биздики плагиат болсо, анда алардыкы да плагиат да. Бирок эгер сен көчүрүп алган нерсе чындап эле пайдасы тийип атса, анын эмнеси жаман деген суроо бар. Эми ушул Жомарт мырза сизди тандап алды деген маалымат сизди канчалык деңгээлде кандай сезимдерди пайда кылды жана эмне үчүн тандоо сизге жатты деген маселе да? Жактыбы же жаттыбы? Жатты. Эмне үчүн тандоосуз? Сизди эмне үчүн тандады? Мен Жомарт сага интервью берип атканда кетип калгам, укпайын деп, ал айтып болуш керек эмнеге мени тандагандыгынчы. Аны көрүп алабыз, мен дагы көрөм, өзүм дагы, мага да кызык болуп атат эмне үчүн тандагандыгын. Мен билбейм эмне үчүн тандагандыгын, бирок мага баары бир эмне үчүн тандады, ким тандады, Жомарт тандабаса да башкасы тандаса да баары бир болот болчу.
мен бир эле максатым ким болбосун досум болобу, каршылашым болобу, клубдашым болобу, жоксо карама-каршы клубдагы бирөө болобу. Главный максатым тандады демек ойнойм. Эме үчүнчү жана акыркы сурообузга өтө берсек, мисалы сизде жубат чөйрөсүндө аябай кандай десем, орусча айтканда упрямый же максатына жете турчу адам деген статусу бар да сизде, чынында имидж ошондой сакталып калган да. Эми ушул жубат шоуну утуш үчүн сиз эмнеге даярсыз же сизден эмнени күтсөк болот? Билбейм эми. Беткеле айтсам болмок, чыр депчи, элдер мага чыр деп айтат. Анан мен аны чыр деп кабыл албайм өзүмчү. Бардыгы көз көрүнө туура эмес иш болуп атса, бардыгы макулчу деп кое берет да. Мен андайга көз жума албайм. Эгер чындап эле анын туура эмес экендигин көрүп атсам да, же менин көз карашым ошондой любой бир нерсени туура эмес болуп атат деп мен кабыл алам да. Эми ал билбейм. Эмне иш кылам бул оюнду утуш үчүн? Доз экендигине карабайм биринчиден. Андан кийин тема берилет. Тема берилгенден кийин болушунча даярданам. Андан кийин экинчи дебат шоудогу ката кетип калбашы үчүн дагы Жомарт менен башында сүйлөшүп алабыз. Анан теманы берген адамдар менен дагы сүйлөшүп алабыз. Ошол сиздин айтып жаткан сөзүңүздөрдөн бир суроо пайда болду да, сүйлөшүп алабыз деп атасыз да. Эми Жомарт мен утам же сен утасың деген сүйлөшүүлөр болбойбу? Жок. Кандай теманы экинчи дебат шоудо көрдүк, тартыш болгондугун. Андан кийин кааласаңар, теманы ким берсе, Жомарт экөөбүз отурабыз, теманы берген адам отурат. Анан үчөөбүз ошол жерде сүйлөшүп алабыз. Механизм бул мен ойнойбузбу же баалуулук кылып ойнойбузбу? Ошону сүйлөшүп алабыз да. Анан жеңишти сүйлөшүп алуу ал негизи кыргыз дебат шоунун авторитетин менин оюмча барбы жокпу билбейм, авторитетичи, бирок авторитети бар болсо аны аябай жок кылат да. Ошону менен бизден суроолорубуз бүттү. Демек азыр Жомарт мырза менен чогуу отуруп, Ариет мырза экөөнө тең берилген суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Сиздер Кыргыз лигасында эң күчтүү спикер ким? Дебаттын чыгуу тарыхына кайрылып кете турган болсок, максаты коомдогу көйгөйлөрдү бир платформада талкуулоо жана ал боюнча коомдогу мамлекеттик көйгөйлөрдү, коомдук көйгөйлөрдү чечүүдө спикерлердин өз көз карашын билүү болчу да, аларга чечим жолун табуу. Анан бүгүнкү күндө ошондой коомдук деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүп алган, кененирээк ой жүгүртүүгө ээ оюнчулар мен үчүн күчтүү да. Ал оюнчулар катары мен Жомартты, Акылбай Кени, андан кийин Эрмек Болчубековду билем. Сиз үчүн? Мен мурунку Элтрон менен болгон интервьюда айткам. Кызык болсо ошондон көрүп алгыла, как раз ошол видеонун дагы просмотрлары көбөйүп калат. Негизи Ариетти тандаганымда себебин ушул жерден кыпчыйы кетейин. Жана өзү жок болчу ошон үчүн айткан эмесмин. Негизи Кыргыз лигада билбейм, Акылбай Кенин, Акылбек Өмүрбековдун орду бар, өзү билбейм, күчтүү катары кабылдашат. Тилек Эгембердиевди күчтүү катары кабылдашат. Анан билбейм, экөөнү тең мен дагы сыйлайм. Анан ошол экөөнүн алдында билбейм, Ариетти деле, мени деле эч ким катары дебейин, бирок экөөнүн деңгээлине бизди жеткиришпейт да, чыгарышпайт. Эми албетте ал баардык элдин өзүнүн ою, мен каршы эмесмин, андай эмес деп ойлойм. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш үчүн дагы мен Ариетти тандадым да бул жактачы. Себеп мүмкүн мен Тилек Эгембердиевди же Акылбек Өмүрбековду тандасам утулуп калмактырмын. Утулуп калган күндө ошо Ариетти өзү кезиккенге мүмкүнчүлүк жок болуп калмак да. Анан негизи эле андан кийин деле мүмкүнчүлүк боло турган болсо деле, жолсо мен аларды уткан күндө деле ошол ичимдеги сезимдер өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Мен дал ушул учурда сезимдер ичимдеги мүмкүнчүлүктөн пайдалануу деп атат. Мен ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Ариетти тандагам да. Силерди жашоодо дебатта дагы достор катары билебиз да. Анан ошол эле учурда атаандаш катары да билебиз да. Ушул шоунун жыйынтыгында бирөө уткан болот, утулган болот да. Ошол шоунун жыйынтыгы жашоодогу атаандаштыкка же дебаттагы атаандаштыкка мындай чекит коюуга макулсузбу? Мисалы, эгер бирөө утулса, ошол уткан тарапты күчтүү деп эсептейт. Ооба, туура суроо да. Өткөндө айткандым беле, буга чейин атаандашып келебиз. Анан Наруто менен Саскенин атаандаштыгын чечүү согушу болгон ал анимеде. Ошондой кылып экөөбүз дагы
согушалы дебатка деп айткам да. Анан бирок алардыкындай болуп биздики чечилип калат деп ойлобойм. Анткени мени эгер Жомарт утпой турган болсо, кайра менде кийинки сезондо реванш тартууга мүмкүнчүлүгүм болот да. Ага чейин мен Жомартты күчтүү деп мойнума алам. Элдин көзүнчө өзүнө да кайтам. Анан ага чейин мен Жомартка мен сенден күчтүүмүн деп талашпайм дагы эч нерсе. Мен кийинки сезонго чейин жашасам, Эгер утсаң, жок, эми сен утсаң да утпайсың мага. Эгерде мен сени утуп, анан бирок андайын утулуп калсам, сен менден утулгандайынча калып каласың деген эле логиканы айтып атам. Мен башка жашасам деп мен өлүп алам деп элем, сенден утулсам же сен утсамчы. Анан ошо Наруто Саскени айтып атпа, ал жакта мен жанагы мен биринчи немеде айтып кеткем. Эгерде ким утса ал Наруто болот депчи, бирок ошол жана согушта айтып атпаймынбы, экөө тең эч үчүн жоготот деп. Бирок именно идейно анимеде экөөнүн тең кыялы Хакаге болобуз да, биздики менен президент. Ошол президент болууну кыялданышчу, бирок ошол экөөнүн согушундан кийин Саске өзүнүн жолу туура эмес экенин мойнуна алып, президенттикти же болбосо ошол Хакагеликти Нарутого берип атат да, өзү артынан жардамчы болуп жүрүп атат да. Анан мен ошон үчүн эле уткан Наруто деп аткам. Эми ушул менен силерге болгон суроолор бүттү. Эми азыр теманы жарыялайбыз, анан ким кандидат, ким президент болуп ошол тарапты тандоого өтөрсөк, эми кыскача айта турган болсок, тема идеялык, бул жерде механизм сунуштоонун кереги жок. Бул палата, кыскача айтканда, анын инфослайды бар. Бул палата маньякты өлтүрөт. Ал эмне маньяк, эмне үчүн өлтүрүш керек деген суроолор албетте пайда болот. Анын баардыгы инфослайдта бар. Ошол инфослайдты сиздерге жеке каттан WhatsApp аркылуу интервьюдан кийин жиберилет. Эми азыр бул жерде барактын астында эки барак бар, тарап бар, кандидат, президент. Эми ошол тараптарды тандоого өтөрсөңүз. Меники дайыма эле салт барак тандап атканда акыркысын алганчы. алда. Президент. Кандидат. Жомарт Шайдулдаев президент, Ария Текембердиев кандидат. Эми Мен маньякты өлтүрбөйм. өлтүрбөшүңүз керек. Эми менин суроолорум бүттү, интервьюда аяна келип жетти десек болот. Аянда силерге тилегендин баардыгыңарга ийгилик, экөөңөргө тең күчтүүсү жеңсин. Бирок бул жанган оюн жана жеке кандайдыр бир нерсеге айланып кетпесин деген нерсе менен. Экинчи дебат кошо, экинчи кыргыз дебаты кошо. Эми андайдан алысмын, ал нерсени мен айта албайм. Эми баардыгыңарга ийгилик, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Көрүүчүлөр Карт бергениң үчүн сага рахмат. Көрүүчүлөр кайсы жакка келип бизди көрөт оюнду. Эми ушул суроону эң аяна таштагам, анткени бул баардыгына кызык болуш керек. 3-чү кыргыз дебат шоу оюну Surprise Cup дебаттык турниринде болот. Ал дебаттык турнир Касым Тыныстанов конференц залында башталып, Кыргыз Түркмөнстан университетинде ошол жерден уланмакчы. Ал 15-февралда каттоо саат 8-де башталат. Ошондуктан баардыгыңызга келип, ушул эки титандын, мындайча айтканда, титандын күнүсү жеңишке Шинобинин дебейсиңби? Наруто жөнүндө сөз болуп атат. Мен аниме көрбөйм, ошондуктан көргүңөр келсе Surprise Cup'ка келиңиздер. Анан баса инфослайд ушул видеонун алдында болот. Себеп мен президент болгондо жаман экен, баягыда да түшүндүрүп атып 3 мүнөт убактым кетип калган болчу. Тиги тема эмне жөнүндө, кандай болуш керек дегендечи. Инфослайдты туранчы окуп алгачы. Мен мындай баштаган оңой болсун, президент болуп калбадым дагычы. Чоң рахмат. Эгер өкүнүп атсаң алмаштырып деле коебуз. Мен өкүнбөй элем.